Биз азыр Токтогул шаарындабыз. 14 сентябрь күнү дал ушул Токтогул аренанын ачылуу аземи болду, салтанаттуу ачылуу аземи болду. Жана жергиликтүү Токтогул клубу улуттук лиганын алкагында 10-0 Базар Коргонду жеңип алды. Ушундай шаан шөкөт менен ачылган стадион азыр биз ушул Токтогул клубу тууралуу сүйлөшүүнү чечтик. Биздин маектешибиз, саламатсызбы? Айбек Ташыбекович өзгөчө ушундай кооз жаркыраган стадион болуп тур. Стадион кут болсун. Бул Токтогул стадиону курулганы канчалык маанилүү, анан кыска аралыктын ичинде кантип ушул стадионду куруп калдыңыздар да? Бул стадиондун азыр көрүп атсаңыз кечеги абдан чоң майрам болду Токтогул тургундары үчүн. Бул стадион 80-жылы Олимпиадага арналып курулган стадион болчу. Ошол убактан баштап бул стадион ушул бойдон турган эле да. Канча бийлик алмашты, канча аким жетекчиликтер келип ушул жерде бирөөбүз чынын айтса ошол бойдон эле карап өзүнүн салымын кошуп жүрүштү. Бирок азыркындай жасалган стадион жок эле да. Бул өтө супер современный деп коет да. Ошондой бүт ичинде шарттар менен абдан сонун стадион салынды да. Муну айтып кетсек, бүгүнкү сиз айтып атпайсызбы? Ушундай тез арада салынып калды депчи. Сиз билгендей, президенттин футбол өнүктүрүү указына кол койгон. Ошонун алкагында Камчыбек Кыдыршаевич президент федерация катары ошонун демилгеси менен баардык стадиондор ачылып атат, заманбап стадиондор. Ошо Токтогулда ошол Жалал Абад областынын эң бир көрүнүктүү стадион болуп калды да. Камчыбек Кыдыршаевичтин көзөмөлүндө болуп, муну Госстрой менен биргелешип, футбол федерациясы ушул жашыл полени төшөп берди. Муну прожекторлорду коюшту. Себеп дегенде азыркы биздин федерациянын талаптары адамдар кечинде келип, ушул жумуштан кийин келип ойнош керек да, ага шарт түзүп берген ушу федерация футболу болуп атат да бүгүнкү күндө. Стадион сонун жерде жайгашкан, парктын жанында, буюрса мына бардык шартты түздүңүздөр. Эми бул Токтогул футбол клубунун алда койгон максаты кандай, амбициясы кандай, Токтогул эли үчүн бул клуб келечекте кандай болот да? Токтогул клубу бүгүн жана улуттук лигада ойноп атат. Сиз билсеңиз керек, улуттук лигада 20 команда бар. 10 команда түштүк А зонасында, Б зонасында ойнойт. Анан ошонун биринчи орун алгандар беттешип туруп, финалдык премьер лигага бир команда чыгат да. Ошону эми биз деле ошол келечекти ойлоп, биз дагы ошо үмүттөнүп ойноп, бүгүнкү күндө биз азыр бул Б зонада лидерлердин арасында келет Токтогул командасы. Трансфердик терезеде аябай активдүү болдуңуздар. Мына кечээ ошол мурда Кыргыз премьер лигасында ойноп жүргөн оюнчулар бул жакта өздөрүн көрсөтүп, улуттук лигада мындай оюн болчу эмес да. Ошол Кыргыз премьер лигасынан улуттук лигага атайын келип, анан мына Токтогулдун курамында алар ушундай сонун оюнду өткөрүп атат да. Анан премьер лигага чыккандан кийин кандай болот, сиздер тараптан эмнелер аткарылат? Бул да ушул футбол өнүктүрүү программасынын негизинде ошол эле федерация футбола биздин футбол биримдиктин демилгеси менен ар бир командада шарттар түзүлүш керек. Ал шарт деген эмне? Ал деген жаш өспүрүм 14 жаштагы футболчулар ойнош керек. Андан жана 19 жаштагы футболчулар болуш керек клубда. Андан основной негизги курам болуш керек да. Ошол шарттарга жараша биз дагы ошого баратабыз азыр. Себеп дегенде күчтүү биринчи лига керек. Аны деген президент федерация айтып кетти. Күчтүү жаштардан чыгат да. Ошон үчүн биз ошол бүт федерация койгон талаптардын баарына биз да ошого аракет кылып жасап атабыз. Трансферный терезе ачылганда биз Токтогулга жардам бердик. Жакшы оюнчуларды тандап бергени, бул жерге жана Украинадан келген тренерди алып келип, ошол тренировка кылып
Годин Алексей деген мурун Мурас футбол клубунда тренер болчу. Ал келип азыр ушул машыктырып атат. Андан тышкары дагы Африкадан келген оюнчулар бар, Белоруссиядан, Украинадан келген оюнчулар бар. Мен ойлойм, келечекте биринчи лигабыз эмдиги жылы жакшы күчтөнүп, мында тең тайлашып калат командалар менен. Биз ошол инфраструктурадан тышкасы өзүбүздүн күчүбүздү, патриоттук сезимибизди ушу футболго берип, футболдун мына 2030-2034-тө буюрса Кудай кааласа чемпионат мира ачабыз деген оюбуз бар. Негизинен жалпы кыргыз футболун ичинен түшүнгөн адиссиз, анткени ал убакта футбол федерациясы болчу, ошону жетектеп жүрдүңүз. Анан азыр мына акыркы 1-2 жылда бир топ шарттар жакшырды, стадиондор, инфраструктура жана башка адистерди акырындап мына жаңы деңгээлге алып чыгып атышат да. Анан эл кандай ойлойт экен, эл мындай ойлойт экен. Стадиондор курулду, кана результат депчи. Анан сиз ушул адис катары айтсаңыз да, 30-34 жылдары жетишүүбүз мүмкүн деп. Азыр эми 25 жыл. Эмне үчүн анчалык көп убакыт керек? Себеп дегенде бизде чындыгын айтканда футбол жок болуп эле калайын дегенде мына бизде Дордой менен Абдышата клубу эле ушул эки клуб туруктуу футболду кармап келген ушул күнгө чейин. Анан мына ушул 3 жылдын аралыгында өтө чоң өзгөрүүлөр болду да. Академия Барселона алып келинди. Ал да ушул биздин камчы Кыдыршаевичтин демилгеси менен футбол чоң ири клубдун бири Жалал Абадка келди. Ал жерде уже 3-жыл иштеп атат. Андан тышкары дагы 4 академия бар. Биз азыр эң туура жолдо баратабыз да. Эми ошону кайра баштан түзүп келиш үчүн бизге бир 5-6-7 жыл керек да. Бир эки цикл деп коелучу. Ошол балдар өсүп чыгыш үчүн. Ошол балдар өсүп чыгып, ошол балдар бизге өтө чоң салымын кошот биздин курама командабызга. Азыркы күндө да биздин кечээ эле биздин жана олимпийский командабыз Кубок Азиянын финалына чыгышты. Буюрса Кудай кааласа январь айында ошо Сауд Арабияда ойношот. Ал дагы бир чоң нерсе. Бул болбогон, алда тарыхта болбогон нерселер болуп атат. Бул деген ошол аракет кылып иштеп жүрсөң, сөзсүз жыйынтыгы жакшы чыгат да. Ошон үчүн биз ушул футболду өстүрүп, мына бүгүн бүт шарттар бар футбол ойногончу. Бирок бизге убакыт керек. Себеп дегенде футболду бир күндө эле барып стадион куруп койсоң, эртеси күнү ойноп кете албайт да. Аны өстүрүш керек балдарды. Жакшы тренерлер иштеш керек. Ошону бүт бул комплексный чоң программаны азыр алып баратат футбол биримдиги. Анын ичинде инфраструктура, анын ичинде тренерлердин квалификацияны чоңойтуу, анын ичинде башка клубтарды алып келип ушундай аябай жакшы демилгелер болуп атат. Барса академиясы тууралуу айтып калдыңыз. Бул дагы Борбор Азиядагы бир чоң жаңылык болду. Анткени кошуна өлкөлөрдөн келип, алар дагы өздөрүнө баргандан кийин журналисттер айтып атат да, эмне үчүн алар Кыргызстанга барды? Эмне үчүн Казакстанга эмес, Өзбекстанга эмес деп мындай эки суроону кошо бергим келип атат. Ушул Барса академиясы анан Мурас Юнайтед тууралуу да. Ошондой эле Россиянын ири телеканалдарында дагы Кыргызстан жөнүндө сөз болгондо ошол жактан бир баяндама айтып атат да. Мурас Юнайтед ал деген Борбор Азиядагы эң мыкты шарты түзүлгөн спорттук комплекси депчи. Ушулар тууралуу айтып берсеңиз да, канчалык кыргыз футболуна мунун салымы маанилүү, анан негизи эле кантип курулду? Бүгүнкү күндө ошол сиз жана айтып кетсиз, мен токтогулдук болгон үчүн мени ушул жерде токтогулдун жетекчиси деди. Бирок мен Мурас Юнайтеддин жетекчисимин да. Мурас Юнайтеддин жетекчиси, анан Академия Барселонанын жетекчиси болом. Булар бизге келген себеби бул биздин футбол биримдиги камчы Кыдыршаевичтин өзүнүн личный ушул инициативасы менен келген клубда. Өзүнүн жакшы байланышы бар, ушул Европада жүргөн, ошол эле президент Лапорта менен мамилеси жакшы. Бул клуб Өзбекстан көп аракет кылган, алып келебиз деп болгон жок. Казактар да, Казакстандар да, алар да алып келебиз деп ал жака келген жок. Биз алып келдик, себеп дегенде бизде абдан алар бияка комиссия келип караганда эле ошол биздин жетекчилик менен сүйлөшүп туруп эле ошондо чечилип калды да бул маселе.
булардын чыныгы жүрөгү күйүп турат экен футбол деп. Анан булар ушу Барселонанын күйөрмандары экен деп, ошол себептен Камчыбек Кылычбаевдин демилгеси менен Барселона келип калды. Анан бүгүн мына Барселонада 140 бала окуп атат. 140 бала окуйт. Андан тышкары дагы келип аткан 650 бала келет. Уже биз уже батпай калдык. Өзү 120 балага эле ылайыкталган академия болчу. Жана келип кете турган балдардын саны 500 болчу. Бүгүнкү күндө 650 болуп. Биз азыр суроо талап көп, суроо талап көп. Кызыккандар аябай көп. Чет өлкөдөн келип окугандар көп. Туркменистандан, Казакстандан, Өзбекстандан, Россиядан келип окугандар дагы көп болуп атат. Буюрса Кудай кааласа Бишкекте экинчи академия ачылат. Биз булар шарты боюнча биз 2 академия ачканга келишимибиз бар да. Буюрса Жалал Абадта бирөө ачылды, эми Бишкекте бирөө ачылат. Бишкек деген 12 микрорайондо салынат. Буюрса Кудай кааласа аны баягы сиз билгендей президент капсула койгон эле Лапорта экөө. Ошонун негизинде буюрса Кудай кааласа эмдиги жылы ишенебиз ушул жерге академия туруп калат күзгө чейин. Ал жакта Жалал Абадтагы Барса академиясына караганда көбүрөөк ал жакта футболчулар тарбияланабы же бирдей Ошонун бирдей эле айырмасы деле жок болот, бирдей эле болот. Бирөө просто локациялары башкача болот да. Себеп дегенде бизде ушул түштүк жактан жакшы футболчулар чыкчу эле өзү. Баягы Кызыл Кыядан, Оштон, Баткенден. Ошон үчүн биз ойлогондо ошол Камчыбек Кылычбаевич айткан ушул бирдей бул аймактагылар бул жактан, бул бияктан тиги түндүк жактан Бишкекке кылайлы деп келишим түзүшкөн да. Аны эми Мурас Юнайтед. Мурас Юнайтед деген эми сиз билгендей бүгүн 2 жолку кубокты жеңүүчүсү мына 18-inde Кара Сууда чоң майрам болот. Ошол жерде ачылыш стадионунда болот, ошол жерде кубок да ойнолот. Буюрса Кудай кааласа мен ушул Мурас Юнайтеддин жетекчиси катары ушул 3-чү жолу алып ушу кубокты Мураска калтырганга аракет кылабыз. Анан чемпиондукка да астыда дагы бир нече тур бар. Буюрса Кудай кааласа чемпиондукка. Бул клуб дагы Жалал Абадтын клубу да аябай мыкты келатат. Чемпионаттын деңгээли ушунчалык өстү. Мурас Юнайтедде уже көп жерде билип калды. Дүйнө жүзүндө футболчулар келе баштады. Себеп дегенде биздин рейтингибиз клубный чемпионатка өзө баштады. Карасаңыз тиги Мурастын баасы дагы өсүп кетти. Мурун бир 500 миң тегерек эле азыр 3,5-3 миллиондон ашып чыгып кетти. Себеп дегенде бул качествонун белгиси да, келген оюнчулардын белгиси. Ушул баардык нерсе ушул мына федерациянын футбол биримдигинин алып барып аткан ишинин жыйынтыгы деп ойлосом болот. Себеп дегенде ушу бүт футболду ошолор көзөмөлдөйт, ошолор футболдун баарын шарттарын түзүп беришет. Биз ошолордун баарын колдонуп, ишке ашырып, жаш өспүрүмдөрдү өстүрүп, сонун клубтарды ойнотуп, биздин максатыбыз ошо. Ошол Мурас Юнайтед 2 жолу кубок тутту, быйыл буюрса чемпиондукка дагы башкы талапкерлердин бири болуп атат да. Ошонун баары эмнеден? Албетте шарттын жакшы болгондугунан да. Ошол жана базасы Мурас Юнайтеддин Бишкектеги базасы. Анын бери жанында дагы оюн талаалары курулуп атат. Ошол базаны кантип мындай кайсыл адистер келип ушундай кылыш керек деп айтып бериштиби? Ошо база тууралуу. Биз азыр ушул биринчиден Мурас Юнайтеддин ойной турган стадиону Курманбек эле Жалал Абадта. Андан тышкары жана балдарга шарт түзүп бериш керек экен. Мындай бүт тараптан жакшы клуб түзүш үчүн шарттар болуш керек экен. Анын базасы болуш керек экен, анын жатаканасы болуш керек экен. Андан тышкары бул самофинансирование чыгыш үчүн ушундай полелер керек экен. Полелерди биз жана арендага берип, ошонун эмесинде биз өзүбүз финансированияны жана актаганга аракет кылып атабыз да. Анан футбол деген бул постоянный эме акча коротуу болчу да мурун. Азыр деген бул уже жакшы ушундай кылып инфраструктура кылсаң, ошондо уже өзүн бага турган. Андан тышкары жана мен айтып кеткендей 5 жылдан кийин өзүң
бир футболчу чыкса, Хусановго окшогон 50 миллион евро саттың бүт актайсың да. Ошол жака дагы биз баратабыз. Өстүрүп ошону мамлекет жардам берип атат албетте, бирок өзүбүз да аракет кылып, өзүбүздү өзүбүз бакканга аракет кылып, ошон үчүн жанагылар курулуп атат, полелерди салып атабыз дополнительно. Себеп дегенде ошол аймактагы балдар батпай кетип атат. Миң деген бала келип атат азыр, уже батпай атат. Ошон үчүн биз ага шарт түзүп беришибиз керек. Ошол 1000 баланын ичинен 10 бала, 20 бала чыкса, ошолор биздин курама командабыз мыкты команда кылып ошонун ичинен жакшы балдар чыгып, алар Европада, башка жерде, Англияда ойносо, биз үчүн бул чоң эме да. Ошого баратабыз да, максат ошо. Жакшы бир ойду айтып өттүңүз да. Мисалы үчүн өзүн өзү актап, анан жанагындай ичи каша менен жүрбөй депчи. Сиз эми мындай бизнести түшүнгөн адамсыз, каражатты корогондон кийин ал өзүн өзү актап, ушундай киреше алып келе тургандайчы. Ошондо демек сиздин оюңуз боюнча футбол кирешеге алып чыга турган тармак болуп калдыбы Кыргызстанда? Сөзсүз, азыр ошого баратат. Ошого баратат. Биринчи кадамдарды таштадык, мынакей инфраструктура түзүлүп атат. Ал инфраструктурага келген балдар, ар бир бала келгенде ага форма берилет, ага страховка жасалат, топтор сатылат, транспортный расход дегендер бар. Ошон үчүн бизде азыр мына ай сайын төлөмдөр бар. Ошо төлөмдөргө форма алынат, жанагы нерселер жасалат, поездкаларга барышат. Ошентип өздөрүн багып келатабыз кичинеден. Андан тышкары мен айтып кетпедимби, ошонун арасынан эле ушул жерде ойноп аткан балдардан сөзсүз 1-2 үчөө чыгат. Ошол үчөө чыкса премьер-лигада $3000 алса, айлыгы мына Кыргызстанда алса эле ошол жерден канча өзүнүн үй бүлөсүн багат, дагы кичинекей инилерин окутат, ата-энесине жардам берет. Ушинтип биз футбольный индустрия чоң бул бизнес да дүйнө жүзүндөчү. Биз да ошого кошулуп, биз да ошондой кылышыбыз керек да. Муну дагы көбү уже түшүнүп калды, что футбол деген бул чоң индустрия да, спортивная бизнес индустрия. Жалпы кыргыз футболу жөнүндө сүйлөштүк. Сиз жана интервьюда буга чейин өз сөзүңүздө айтып кеткендей, сиз Токтогулдун кулуну болосуз, анан бул жака кайрылып келе турган болсок, мына ушундай сонун стадион курулуп, колдонууга берилди. Эми бул Токтогул эли үчүн бул канчалык кызмат кылып берет? Сиз өзүңүз кандай абалда болдуңуз? Мен өзүм чынын айтса ушунчалык көкүрөгүмө толуп, ушунчалык абдан кубанып, сүйүнүп турган мезгилимде. Себеп дегенде ушул жерде өсүп, ушул жерде футбол ойноп, мына жерде поле аябай начар эле чын. Вообще эле начар эле, ойногонго шарт жок. Биз грейдер менен түздөтүп, таштарын ыргытып, ушинтип ойночу элек да. Мына бүгүн ушундай сонун стадион келип калды. Ошого мен абдан кубанычтамын. Бул биринчиден бул биздин президентибиздин жана айтып кеткен программасынын, анан ушу лично ушул Камчыбек Кыдыршаевич президент футбол биримдигинин президентине чоң рахмат айтат элем, ушу биздин Токтогул элинин атынан, футболчулардын атынан. Абдан сөз менен дагы айтыш кыйын болуп атат да, ушундай эмоция. Ушуну көрүп алып эмоция, ушул жерден кетким келбейт, ушул жерге жатып алып футбол ойногум келет. Ошол аябай эле ушундай сонун нерсе болду да. Ошондо азыр да келип жаш балдардын ойногонун көрүп, рахат алып турупсуз да, мындай сизди караганда эле сезилип атат да. Бул ошол эме экен да, баягы уже баягы жашыбыз да 57 болуп калды, 58ге уже немени карайт экенсиң, баягы элес болот экен да. Ойлоп, ушул жер кандай эле, эмне жерде моундай болчу, ушул жерде ушундай чуркачык элек деген ушундай адам баласы ошондой экен да. Жакшы өзүң мезгилиңди эстеп, кандай болгонун эстеп, ушу кичинекейиңен баштап бүгүнкү күнгө чейин өзүм элесим ушу көз алдымдан өтүп, бүгүнкү күндө ушуну көрүп ушунчалык кубандым да. Ушунчалык жүрөк ток, ушунчалык аябай жакшы нерсе болуп атат да. Мына ушул бийлик жасап атат ошонун баарын. Анан азыр Токтогул дагы эмес да, мына азыр Бишкекти алсак, 5 күнгөйдө кандай стадион салынды. Андан тышкары азыр Абдышатада мачталар коюлду. Чоң стадион, эң ири стадион
биздин Борбор Азияда эң чоң стадион салынып атат. 51 миңдики. Чоң, алда буюрса Кудай кааласа бүтөт. Андан тышкары Жалал Абад оңдолду, Кара Суу, Өзгөн стадиону. Андан тышкары да көп стадиондар, Таш көмүр оңдолот, Каракөл толтура чоң бир программа футбол биримдигинин жетекчиси менен чоң программа демилгеси менен бүт стадиондорду карап өзү анан ушул жерге жасайбыз деп алып келет да. Бул сөзсүз биз миң деген ушундай жаш өспүрүм футболчулар ойнойт. Ошонун арасынан сөзсүз таланттуулар чыгып туруп, буюрса Кудай кааласа ушул 7-8 жыл деп коеюн, может андан эртерээк сонун футболчулар чыгат да. Белгилүү, дүйнө жүзүнө белгилүү футболчулар чыгат, буюрса Кудай кааласа. Буюрса ошол убакта дүйнө чемпионатына. Анда дүйнө чемпионаты келип калат, ошону чыгып, анда билбейм, андай болот. Азыркыдан дагы өзгөчө сезимдер болуп калат. Андан өзгөчө сезим болот. Бүгүнкү күндө ушунчалык сезим болуп атат. Эми себеп чын эле каралбай калганда, бүт стадиондорду карасаңыз, каралбай кеткен. Канча жылдан бери жаткан стадиондор каралбай кеткен. Болбосо ушул келип мен жасайм деген адам жок болчу да. Мына бүгүн келип жасап атышат ошонун баарын. Ошон үчүн дагы бир жолу ушу биздин президентибиз анан Камчыбек Кыдыршевич экөөнө чоң ийгиликтерди каалап рахмат айтам да. Биз да сизге рахмат айтабыз, ийгилик каалайбыз, ден соолугуңуз чың болуп, кыргыз футболуна салым кошуп жүрө бериңиз. Жана эң башкысы ушу элибиз ушуну колдоп, элибиз ошого сүйүнүп атат. Бүгүнкү эми жасаган иштерди бир дагы бийлик жасаган эмес. Аны айтышыбыз керек. Качан айтабыз, аны айтпасак ошол. Ошо терең ыраазычылык, ийгилик, буюрса дүйнө чемпионаттарына жолугалы. Рахмат. Мына ошентип өлкө президентибиз Кыргыз футбол биримдигинин президентинин колдоосу менен Кыргызстанда өзгөчө футбол жаңы деңгээлге чыгууда, аны менен бирге Токтогул футбол клубундагы жаркын келечек күтүп турат деп айтсак болот. Биздин маектешибиз Албаев Айбек Ташбекович болду. Ага терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Токтогул футбол клубун Кыргыз премьер лигасынан күтөбүз.